Assalamu алейкум баарыңыздарга, кутмандуу күн. Каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен магазиндегиден да даамдуу болгон ушундай үй шартында бөлкө нан жасоону көрсөтүп беремин. Андыктан видеону аягына чейин көрүүнү сунуштайм. Эң алгач электен өткөн жогорку сорттогу унубузга тузду жана көптүргүчтү кошуп, толбогон абалда чоң кашыкта дрожжду жана керегинче жылуу суудан кошуп, жумшак кылып камырыбызды жууруп алабыз. Биздин камырыбыз бир аз ушундай колго жабышып баштаганда суу майдан кошуп жакшылап бийлейбиз. Көбүрөөк суу майдан кошуп жакшылап бийлесеңиздер, камырыңыздар аябай сонун болуп, даамдуу болуп чыгат. Биздин камыр мына ушундай абалда болуш керек, жумшак, сонун болуп чыкты. Эми салафанга бетин жакшылап аба өтпөй тургандай кылып жабабыз. Камырыбыз ошондо батачып, 1 саатка коюп коебуз, сыныктырып жылуу жерге. Бөлкө нандарды ушундай фигурага келтирип алгандан кийин атайын ушундай бөлкө нанды бышырганга арналган листти алып, астын жакшылап майлап, андан кийин салабыз. Бул бөлкө нан бышыруучу листтерди сиздер кондитерский магазиндерден жана базарлардан тапсаңыздар болот. Листке салганда караңыздар, биздин камырыбыз жарымынан азыраак болуп турат. 1 саатта жылуу жерге коюп койсоңуздар, ушул менен бирдей тегиздикте көтөрүлөт. Караңыздар. Ушундай болуп көтөрүлгөндө биз бетин бир аз айран менен же сүт менен сүртүп, андан кийин 180 градуста 35-40 мүнөт аралыгында бышырып алабыз.
Мына достор, биздин бөлкө наныбыз да бышып чыкты. Үй шартында ушундай бөлкө нанды жасап алсаңыздар болот. Мен азыр бул нанды ысык мезгилинде гана кесип жатам. Сиздер 1-2 саатка коюп андан кийин кессеңиздер жакшы кесилет. Ичи дагы толук бышкан, караңыздар. Магазиндеги сатылган нандардан айырмачылыгы бул нандын даамында. Анткени даамы эмнегедир даамы сонун болуп чыкты, бирок курамында эч кандай сүт, жумуртка деген жок. Сиздер дагы сөзсүз жасап көрүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Назира. Эмки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Каналыма катталып, лайктан басып, коңгурочуну басканды унутпаңыздар.